урматтуу мусулман бир туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Алла Таала мына өмүрүбүзгө береке берип, кайра жыл айланып мына Ражаб айларына да жетип келдик. Мына Ражаб айынын үстүндө жашап атабыз. Эми аалымдарыбыз ушундай дейт: Ражаб, Шаабан, анан Рамадан биз күткөн ороза айы келет. Ороза айына мына 50 күндүн тегерегинде убакыт калды. Бардыгыбыз ушуга бир сүйүнүч менен күнөөм кечириле турган ай келатат. Bir сооп иш кыла турган болсом, ал 1000 деп көбөйө турган ай келатат. Берекенин айы келатат. Ырыскыма береке боло турган, өмүрүмө, ден соолугума, жашоомо береке боло турган ай келатат деп бардыгыбыз сүйүнүү өзү бир Алла Тааланын астында чоң соопко ээ болот экенбиз. Урматтуу бир туугандар, ошонун астында мына Ражаб айында турабыз. Аалымдарыбыз айтат, Ражаб айы бир эгин талаага үрөн себе турган ай дейт. Мындан кийинки келе турган Шаабан айы ошо сээп койгон үрөнүңдү сугара турган ай. А Рамазан айы десе ошо бышкан эгиниңди, бышкан түшүмүңдү терип ала турган ай деген. Силер өкүнүп калбагыла, Рамазанга кирип туруп сепкен үрөнүңөр жок, түшүм ала албай калбагыла деп аалымдарыбыз эскертет. Урматтуу бир туугандар, бул түшүм эгүү деген эмне? Мына Рамазанга башка учурларда дүйнө менен болот экенбиз, бала чака багабыз дейт экенбиз, ары жүгүрөбүз, бери жүгүрөбүз. Бирок ушу Ражаб айы киргенде мына аз эле күн калды деп өзүбүз мечитке келгенге көндүрөлү. Ушул айларда көп Куран окуйлу, Алла Тааланын Куранын окуп, арабча баягы кат таанып окугандар болсо, гүл үстүнө гүл тааны электерибиз ушул айларда бир алфавиттерди үйрөнүп, ошо Куран, Алла Тааланын сөзү, ушуну кантип Кудайымдын сөзүн өзүнүн оригинал текстинен окубай кетем деп өзүбүзгө бир суроо берип, намыстанып туруп, ошо Куранга кирген аракетибизди кылалы, көп истигфар кылалы. Ушул айларда өзүбүздү тазалап, Рамазан айларына ушу бир үрөн себейин. Үрөн себүү деген эмне? Өзүбүз ибадатка көндүрүү, өзүбүз көбүрөөк тооба кылуу, көбүрөөк истигфар кылуу. Адам кайсы нерсени көп кыла берсе, ошо табиятына сиңип, ошо характерине айланып кетет экен. Бир туугандар, Рамазанга чейин ошо үрөн себүү деген ошо өзүбүздүн характерибизди тарбиялайлы. Шаабан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Айша энебиз, пайгамбарыбыздын жубайы, баарыбыздын энебиз болгон Айша энебиз айтат: Рамазан айынан башка убакыттагы эң көп орозо тута турган айы бул Шаабан айында көп орозо тутат эле дейт. Ражаб айында дагы мына ошо 1-4 күндөрү мындай орозо тутууну адат кылалы. Мына Шаабан айы киргенде көбүрөөк орозо туталы. Орозо ушундай бир ибадат, Аллага жакындата турган ибадат. Рамазанга ошентип көнүгөлү, мечиттерге көп каттайлы. Мулун 1-2 маал убакыт намазыбызды мечитте окуп, 3-4 башка жерде окусак, азыр ошону дагы бир маалдан кылып көбөйтөлү. Мечитке эртең менен баамдат намаздарга келгенге көбөйтөлү. Келгенибизди көбөйтөлү. Ушул нерсенин бардыгы эмне үрөн сепкен болот экенбиз. Кудайым ошентип характерибизге сиңирип, Рамазанга барганда өзүбүз бир даяр инсан болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошентип дуа кылат эле: Аллахумма барик лана фи Ражаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. О Аллахым, бизди Ражаб айын, Шаабан айын биз үчүн берекелүү кыл, бизди Рамазан айына аман эсен жеткир деп дуа кылат эле. Алла Таалам бардыгыбызга ушу Ражаб, Шаабан айларын берекелүү кылып, ушул айларда үрөн сээп, үрөнүбүздү, түшүмүбүздү сугарып, ушундай бир Рамазанга даяр болгонду Кудайым ошону береке деп коет. Ошондой берекелүү кылсын, Рамазан айына аман эсен жеткирип, Рамазандарда ооз ачышып, таравих намаздарды окуп, Алла Таалага дуа кылып, Алла Таалага жакындашты ар бирибизге Кудайым насип кылсын.